Қазақстан менен евро биримдик геология тармагындагы кызматташтыкты бекемдейт. Тактап айтканда, сейрек кездешүү металл өндүрүшүн өнүктүрөт. Тиешелүү меморандумга тараптар Брюссельде кол койду. Бул эки өлкө үчүн абдан пайдалуу экенин адистер белгилешет. Алардын пикиринде Казакстандын маанилүү чекизат материалдары тармагында дарамети көп. Өз кезегинде евро биримдиктин жаратылыш байлыктарына болгон муктаждыгы 2030 жылга чейин 12 эсе өсүп, 2050 жылы дагы 2 эсеге өсөт деп күтүлүүдө. Ал эми Европа экономикасына керектүү 34 чекизат түрүнүн 18 учурда Казакстанда өндүрүлөт. Анын үстүнө ал чекизат түрүндө гана эмес, даяр металл түрүндө да иштетилет. Алар өз кезегинде Европага эле эмес, АКШ, Кытай, Түштүк Корея менен Улуу Британияга да экспорттолот. И в рамках этого диалога мы пытаемся уже Биздин диалогту мындан дагы күчөттүк. Ошонун алкагында меморандумга кол койдук. Эми ишибизди уланта беребиз. Учурда меморандумда каралган макулдашууларды евро биримдик менен бирге жол картасына киргизүү планы турат. Ошентип биргелешкен идеяларды ишке ашыра баштайбыз. Бүгүнкү болгон бизнес диалог планды жүзөгө ашырууда конкреттүү кадамдарды жасоого шарт түзөт. Европалык компаниялар биздин гендерди чалгындоо менен иштетүүгө катышты. Аны биздин тизмеге кошту. Ошого ылайык биз гендерди жана өндүрүш көлөмүн туруктуу көбөйтүп келебиз. Ошондуктан маанилүү жана сейрек кездешүүчү металлдар рыногунда татыктуу орунду ээлейбиз. Мы этот список расширяли и становились более значимым игроком на рынке критических материалов и редкоземов. Белгилей кетсек, евро биримдик Казакстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Өткөн жылы ата мекендик экономикага тартылган түз инвестициянын көлөмү 12,5 миллиард долларга бааланган.